Таможенный союз – это повышение цен. Таможенный союз – это распад демократии. Таможенный союз – это потеря суверенитета для Кыргызской республики. Вам это надо? Нет! Свободный Кыргызстан! Ура! Кыргызстан бажы биримдигине киргенге чейин эле ал кадам кызуу талкууну жараткан. Мына эми 4 жыл өтүп алгачкы жыйынтыктарды чыгарса болот. Бул жолкусунда биз унаа тармагында кандай өзгөрүү болгону тууралуу сөз кылабыз. Жакында Бирбол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов Темир Сариевдин өкмөтүн сабатсыз жана коррупцияга аралашкан деп айыптады. Темир Сариевдин тушунда ал киши же билген эмес, же билип жасаган. Бул деген чыккынчылык болот. Билбей жасаган, билбеген киши андай жерге отурбаш керек. Канча зыян келтирип атат. Мына зыян. Элге зыян, бюджетке зыян. Иликтеш керек буну. Сотный палата, Финполиция, Генеральный прокуратура иликтегиле. Эмне үчүн биздин льготабыз бар мезгилде мына 4 жылдык убакытты канча бизге ущерб болду. Мына ущерб силерге. Мына коррупция. Темир Сариев ошол учурдагы өкмөттүн чечимин туура деп белгилеп, жасалган кадамдарын мындайча түшүндүрүп берди. Азыр көптөрү муну популисттик жанрда айтып жүрүшөт да. Тем эле ушул мамлекетке күйгөн, бышкан болуп айтып жүрүшөт да. А чынын айтканда мен бүгүн да айтам, ошол чечим туура болгон. Ал эми бүгүнкү жанагы 14-жылкы тарихке кайрылып келген өкмөттүн чечими мындай деп айтат элем да. Бүгүнкү күндө кайра эски машинелерди эшик ачып койду да 10 жылдык, 12 жылдык машинелерди алып келип киргизе бергиле деп койду. Бажы биримдигине кошулгандан кийин пайда болгон жагымсыз кесепеттери жөнүндө унааларды ташып алып саткан жарандарга жакшы белгилүү. Вот на ваш взгляд, сиздин оюңуз боюнча унаалардын тандамасы азайдыбы? Да, снизился. Ооба, азайды. Төлөм көтөрүлгөндөн кийин ага чейин калган жакшы унааларды сатып алышат. Жаңы унаалар кескин азайды. Оң рулдуу унааларды ташып алууга да тыюу салынган. Снизился ассортимент, то что ввоза нету правого руля. Ал унаалар Жапониядан да. Да, это с Японии машин. Ооба, сол рулдуу унаалардын да бажы төлөмдөрү көтөрүлгөндөн кийин аларды ташып келүү кыйын болуп калды. Да, после 14-ка ввели... 2014 жылдан кийин бажы төлөмдөр көтөрүлгөнү байланыштуу унаалар азайып, жарандарга таасир тийгизди. Анткени автоунаанын аздыгынан аларды сатуу маселеси да суроо жаратты. Албетте, бул күтүлгөн нерсе болчу. Меньше стало машин, это естественно. Бажы кызматынын расмий маалыматы элдин айтканын тастыктайт. Көрсөтүлгөн жыйынтыктар чын эле чачты тик тургузгандай. 2013 жылы ташылган унаалардын саны 91,5 миңге жетсе, 14 жылы 107 миңди чапчыган. Ал эми 2015 жылы жаңы бажы төлөмдөр көбөйгөндөн кийин көлөм 46 эсе кыскарган, 2282 унаага чейин. Андан кийинки 2016-2017 жылдары бул көрсөткүч 69га чейин түшүп кеткен. Бул 2014 жылдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 1,5 миңге азайганын билдирет. Бул нерсе түздөн-түз мамлекеттин казынасына кедерги тийгизди. Эгерде 2013-14 жылдары бажы төлөмдөн түшкөн каражат 9 миллиард сомго жетсе, акыркы бажы биримдегиндеги 3 жылда түшкөн каражат 407 миллион 122 миң сомго түштү. Бул мурунку көрсөткүчтөн 20 эсе аз. Анан кайсы негизде ошол убакыттагы өкмөт мындай чечимге барды деген суроо туулат. Биз ошол жака кирип атканда 4 эркиндикти алдык. Товар жүгүртүү эркиндигин, капиталдын жүгүрүү эркиндигин, кызмат тейлөөнүн эркиндигин, анан эң негизгиси адамдардын эркин кирип чыгышын, эркин аякта иштөөсүн эркиндигин алдык. Мына 4 эркиндикти алдык. Мына ошол аспекттен караш керек да. Буга карама каршы пикирди Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси Эмин Үмүталиев билдирди. Биз талап кылдык элек саясий чечүүчү, чыгаруучу өкүлдөрүнө ошол кезде жок дегенде улуттук кызыкчылыкты коргоп аракет кылбайсызбы? Белорустар ошентип коргошкон өздөрүнүн шарттарын, казактар өздөрүнүн шарттарын коргоонго аракет кылышкан. Анан биз тарап эле таза эле эч аракет кылбай эле тез эле буйруктарды аткарып аткансып, баягы Советтер Союзундагы всегда готов, дайым даярмын дегендей, одобрямс дегендей эле ошо өтө эле шашылыш менен жагыныш аракети көрүнгөндөй бир иштерди кылып аткансыган да. Мындай өзгөрүүлөр бир гана мамлекеттик казынага зыян келтирбестен жарандардын тагдырына дагы залакасын тийгизди. 14-жылы растаможка көбөйгөндөн кандай болду? Кандай таасир этти ушул автобазаргачы? Таасир эткенде кыйын эле болду. Ал кезде бизде спринтер менен грузовый фуралар бар болчу да.
аябай кыйын эле болду. $8600 ушундай чыкчу эле. Где-то 4,5 миңден баштапчы жылына жараша. 16 миң болуп кетти сразу. Ошондон бир аз аркага кетип калды да, кредиттер бар болчу. Аркага кеттик анча эле, жакшы эле кеттик. Многие перешли на другой бизнес с авто. Көбү автоунааны сатып алуудан башка бизнеске өтүп кетишти. Көбү бул тармакты таштады. Мына азыр кичинеден тирилип баратат. Бирок мурункуга чейин жетпейт. Но такого спроса, как раньше, нету. Бажы төлөмдөрдүн жогорулатуунун эң башкы себептеринин бири экология, айлана чөйрөөнү коргоо деп эсептелген болчу. Биз 15-жылы кабыл алган жаңы тарифтин негизи идеологиясы мындай болчу. Биринчиден Евразиялык экономикалык биримдикке кирип аткандан кийин биз алардын шартына четинен барып, биз 5 жылдык мөөнөт алганбыз, баягы жеңилдетилген. Ошол четинен көтөрүп барып, экинчиден ошол эски машиналарга кескин түрдө бөгөт коюу. Жөнүнө киргизбейбиз деп айтпай, экономикалык бөгөт менен. Бирок бул болжолдуу себептер өздөрүн актаган жок. Кыргызстанга алып келинген жаңы унаалардын саны өспөдү. Ушул жаңы машиналарга күчүбүз жетпейт, ошо эски машиналарды сатып атабыз. Эски болгондо 2012 жылы. Ушул Жаңы машиналарды сатпайсыңар? Жок, жаңы машина сата албайбыз. Аларга акчабыз жетпейт. Семерки, вот эти старые. Орусиялык семерка, Лада, ВАЗ автоунааларын эч ким ташып келбейт. Баары чет элдик автоунааларды айдагысы келет. Анткени баары жакшы машина айдагысы келет. Так можно сказать. А новые машины, они в России дорогие? Жаңы машиналар Орусия өзүндө да кымбатка турат. Жаңы Нива мисалы ал жакта $10,000. Ага караганда чет элдик автоунаа алган туура болот. Чем эту Ниву взять? Экотехинспекциянын маалыматы боюнча абанын бузулушунун 70%га жакын себебин автоунаалар түзөт. Бул нерсе сөзсүз түрдө жашоочулардын ден соолугуна чоң зыян келтирет. В 2017 году превышение за зимний сезон по твердым частицам было в 2-5 раз. У нас тогда было только 3 датчика. 2017 жылы кышкы убакытта абанын бузулушу орто деңгээлден 2-5 эсе көп болчу. Азыркы убакытта 6-8 эсе көбүрөөк болуп жатат. Бул абдан кооптуу абал. Жана ага карата чаралар да башкача болуш керек. Ситуация не иначе как критическая, в которой нужно принимать абсолютно другие меры. Мындан улам чоң бир суроо туулат. Өкмөттө башка кадам жасоого мүмкүн беле? Евразия биримдигинин 26-чы беренесине ылайык Кыргызстан бул бирикмеге киргенден баштап 2020 жылга чейин бажы төлөмдөрүн таптакыр көтөрбөгөнгө укуктуу болчу. Балким ошондо биз эбегейсиз жоготууларга да дуушар болбойт элек. Ал эми миңдеген адамдар өздөрүнүн жумуш орундарын сактап калат болчу. Анан шашылыш аткарылышы мага бир 80-чы жылдардын аягындагы Лигачев мезгилиндеги шартты эскертти да, жүзүм түр менен кырыла баштаган. Ошол бардык республикалардын ичинен Киргизская ССР, Кыргыз ССР биз көбүрөөк жүзүмдөрдү кыйып чыдаптырбыз. Болгондо да кайра өсүп чыкпагыдай кылып кыйып чыдаптырбыз ошол кездеги жүзүмдөрүбүздү. Шашылыш ошол буйрукту аткарганга бир жагыныш милдетинде бүгүнкү күндө деле кээ бир саясатчыларыбыздын тышкы күчтүн буйругун тезирээк аткаруу, жагынуу милдетинде өз элибиздин кызыкчылыгын, өз элибиздин пикирин эске албай эле ошол бир бийликтин бир колунан чапан жамынып кала тургансып, же болбосо погон тагынып кала тургансып, ошондой бир шашылыш иштерди аткаргандай өңдөнүп кетет кээде. Үстүбүздөгү жылдын 10-июлунда өкмөт 2014-жылдагы бажы төлөмдөргө кайтып келди. Азыркы учурда ошондой кадам менен мамлекеттик казына 220 миллион сом тапты.